Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Байланышка чыгабыз. Дария, саламатсыңарбы? Никита, саламатсыңарбы? Бүбүсайра, саламатсыңарбы? Айназик, саламатсыңарбы? Никита, Дубай, саламатсыңарбы? Бексултан, саламатсыңарбы? Маанайыңар кандай? Маанайыңар кандай? Как ваше настроение? Сабакка даярсыңарбы? Сонун дейт Субан. Азаматсың, Субан. Жакшы дейт Адил. Адил бүгүн кошулду. Хусейнов. Никита, жакшы, рахмат дейт. Азаматсыңар. Азаматсыңар. Маанай жакшы дейт Айназик. Азаматсыңар. Бүгүн 7 сентябрь, 7 октябрь, кыргыз тили сабагы. Мен маанайым жакшы, бирок кичине көчөдөгү абалдарга кичине маанайым аз. Бүгүн кыргыз тили сабагы бышыктоо. Бышыктоо бул өтүлгөн темаларды кайталоо, закрепление материала, да, того материала, который мы с вами прошли. Перейдем к целям нашего занятия. Сабактын максаттарына өтөлүк. 3 максат коет сабак. Ошол биринчиси билим берүүчүлүк максат. Окуучулар өтүлгөн темалар боюнча билимдериңерди бышыктайсыңар, суроолорго жооп бересиңер. Өнүктүрүүчүлүк максатыбыз тема аркылуу кыялданууңар, элестетүүңөр, эске сактооңор, сөз байлыгыңар, кеп маданияттуулугуңар, чыгармачыл ой жүгүртүүңөр, кыргыз тилине болгон сүйүүңөр калыптанат. Тарбия берүүчүлүк максатыбыз кыргыз тилин сыйлоого, нукура кыргызча сүйлөөгө, патриоттулукка тарбияланасыңар. Себеби силер биздин келечегибизсиңер. Вы наше будущее. И мы хотим, чтобы вы были хорошими, истинными патриотами нашей страны. Патриоттулукка тарбияланасыңар. Окуучулар бири-биринин маанайын көтөрүүчү сөздөрдү айта алышат. Ушул 3-чү максатыбыз дагы бири-биринин маанайын көтөрүүчү сөздөрдү айта аласыңар деп эле максат коюп атабыз. Кана бир-эки фраза, маанайды көтөрүүчү бир-эки фраза айтып көргүлөчү бири-бириңерге. Попробуйте друг другу сказать фразы, которые поднимают настроение. Же унутуп койдуңарбы? Күн сайын бир-эки фраза дедик, бир-эки сүйлөм, бир-эки жакшы сөз, маанайды көтөрүүчү кайсыл сөздөрдү айта аласыңар? Фразы, поднимающие настроение. Ты сегодня прекрасно выглядишь. Кыргызча кандай болот? Ты сегодня прекрасно выглядишь. Сен бүгүн абдан чырайлуусуң деп айтканбыз, Мен сага жакшы маанай каалайм. Я желаю тебе хорошего настроения. Макул анда фразалар даяр эмес болсо, күн сайын биз силер кыргыз тили сабагынан фонетикалык көнүгүү жасап атабыз. Токтомушевдун кыргыз тили ырын ар дайым менин артыман кайталайсыңар. Кыргыз тили бирге жүрөм. Жазира, мен сага жакшы маанай каалайм дейт. Айназик, азаматсың, жакшы. Фонетикалык көнүгүү. Бирге жүрөм, кыргыз тилин кадырлайм. Бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ыр-ырдайм. Башка тилди кандай жакшы көрсөм да, өз тилимди сүйгөнүмдөн жаңылбайм. Артыман, Айназик, сен бүгүн аябай сулуусуң дейт Жазира. Жакшы. Дагы бир жолу кайталайлык. Рахмат дейт. Бирге жүрөм, кыргыз тилин кадырлайм. Бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ыр-ырдайм. Башка тилди кандай жакшы көрсөм да, өз тилимди сүйгөнүмдөн жаңылбайм дейт. Бүгүн биз силерге айттык, бышыктоо сабагы өтүлгөн темалар боюнча суроолорго жооп бергенге аракет кылгыла. Мы сегодня повторяем с вами пройденный материал, постараемся ответить на вопросы. Биринчи суроо. Жөнөкөй сүйлөмдүн кандай түрлөрүн билесиңер?
Жөнөкөй сүйлөмдүн кандай түрлөрүн билесиңер? Какие виды простых предложений вы можете назвать? Жөнөкөй сүйлөмдүн кандай түрлөрүн билесиңер? Кана, жөнөкөй сүйлөмдүн кандай түрлөрүн билебиз? Жөнөкөй сүйлөмдүн кандай түрлөрүн билебиз? Эстегиле, бул өтүлгөн материалдар. Адил, азаматсың Адил, бирок азыр биз силерди түрлөрүн деп атабыз да, виды предложений. Жөнөкөй сүйлөм бир тутумдуу жана эки тутумдуу болуп бөлүнөт дегенбиз. Өзүңөргө жазып алгыла. Простые предложения делятся на односоставные и двухсоставные предложения. Бир тутумдуу жана эки тутумдуу дейт. Никита, азаматсың. Сен жазганча мен жоопту айтып койдум, азамат Никита. Жөнөкөй сүйлөм бир тутумдуу жана эки тутумдуу болуп бөлүнөт. Баш мүчөлөрүнүн экөө тең болсо эки тутумдуу, бирөө эле болсо бир тутумдуу жөнөкөй сүйлөм деп аталат. Если есть один главный член предложения, то мы его называем односоставным. Если присутствует два главных члена предложения, двухсоставное. Мисалы: кыш бул бир тутумдуу сүйлөм, көчөдө жамгыр жаап жатат. Жамгыр жаап жатат эки тутумдуу сүйлөм. Жакшы. Экинчи суроанда. Все внимательно слушаем вопросы и постараемся отвечать. Жактуу сүйлөм деп эмнени айтабыз? Жактуу сүйлөм деп. Биринчи же экинчи жактагы баяндоочтон түзүлөт дейт Айназик. Дагы жактуу сүйлөм деп эмнени айтабыз? Жактуу сүйлөм. Жактуу сүйлөм — это какие предложения на русском? Жактуу сүйлөм. Личный, Бүбүсайра, азаматсыңар. Личный дейт Айназик, туура. Никита. Жакшы. Адиле жайылма түрүндө келет дейт, туура. Жактуу сүйлөм жайылма жана жалаң түрүндө келет деп айтканбыз. Азаматсыңар. Белгилүү жактуу сүйлөм, Айназик дагы жазды. Белгилүү жактуу сүйлөм биринчи же экинчи жактагы этиштик баяндоочтон түзүлөт. Мында этишке уланган жак мүчө аркылуу энин кайсы жакта сөз болору белгилүү болуп турса да, ал талап кылынбайт дейт. Туура, азаматсыңар. Это личные предложения. Туура. Атама жаксыз сүйлөмдүн канча түрү бар? Жаксыз сүйлөмдүн канча түрү бар? Жаксыз. Безличные предложения. Сколько видов безличных предложений мы с вами прошли? Жаксыз сүйлөм. Дептериңерди ачып карасаңар, жаксыз сүйлөмдүн канча түрү бар? Жаксыз сүйлөмдүн канча түрү бар? Эки дейт Никита, жакшы. Адил, жакшы, эки дейт. Кайсылар? 3 дейт Адил, 3. Жаксы сүйлөмдүн кайсы түрлөрүн айтабыз азыр? Жаксыздын туура 3 жаратылыштын абалын билдирүүчү, туура Айназик. Жаратылыштын абалын билдирүүчү сөздөр. Адамдын ал абалын тактоочтук дейт, туура Айназик. Адамдын ал абалын билдирүүчү сөздөр тактоочтук мааниде пайдаланылуучу сөздөр, туура, азаматсыңар. Эми кийинки сүйлөм. Атама, кемтик жана толук сүйлөмдөр речтин кайсы түрүндө кездешет? Атама, кемтик жана толук сүйлөмдөр речтин кайсы түрүндө кездешет? Где больше встречаются эти предложения? Назывные предложения, неполные предложения, полные предложения. Где они больше всего встречаются? Атама, кемтик сүйлөмдөр. Диалогто Адил, азаматсың. Адил бүгүн жакшы жооп берип атат. Текстте дейт Никита, туура дагы. Толук. Бүбүсайра, толук деп эмнени айтайын дедиңер эле? Жакшы. Текстте деп Никита туура айтты. Көркөм адабиятта дегенбиз, азаматсың Никита, туура.
Атама кемтик сүйлөмдөр речтин кайсы түрүндө кездешет дедик. Атама сүйлөмдөр мезгилдик мааниде, мисалы май айы, салкын аба жемиш бактарынын гүлдүү бутактарынан дирилдетет дейт. Орундук маани, мисалы клиника, масадыктын кабинети, бул жерде ката кетип калыптыр. Масадыктын кабинети, сыртта кезек күткөндөр арбын, зат окуя кубулуштуу атоо, кол чабуулар, кайрадан айдаралынын көйрөнгүүсү аткарылды. Эмоционалдык маанидеги атама сүйлөм. Бул кандай мааниде колдонулат деген суроого мен өзүм жооп берип койдум. Эми кандай мааниде колдонулат мен окудум. Жалаң жана жайылма сүйлөмдөргө мисал келтиргиле дейт. Жалаң жана жайылма сүйлөмдөргө мисал келтиргиле. Жалаң, жайылма. Распространенные и нераспространенные предложения. Можете привести пример? На распространенные и нераспространенные предложения. Можете пример привести? Жалаң жана жайылма сүйлөмдөргө мисал келтиргиле. Сегодня красивый день, дейт Адиль. Орусча, эми кыргызча айтып көргүлөчү. Сегодня красивый день, или сегодня солнечный день, сегодня хороший день, или прекрасный день. Кана? Ошону кыргызчага которуп көргүлөчү, Адиль. Эркек бала ойнойт дейт. Жакшы. Дагы. Бул жайылмабы же жалаңбы, Никита? Кана? Бала, эркек бала жайылма дейт Никита, туура. Топ менен ойнойт дейт. Жакшы. Никита, азаматсың. Жалаң жана жайылма сөздөргө мисал келтирип көргүлөчү. Кыздар туулган күнгө баратат дейт. Жакшы, Айназик, туура. Дагы. Жакшы. Жакшы, азаматсыңар. Ушул берилген кызыл унаа менин жанында өтүп кетти дейт Адиль. Ой, азамат Адиль, жакшы, жакшы. Биз тоого чыгып баратабыз дейт Айназик. Азаматсыңар. Дагы. Жакшы, жакшы иштеп атасыңар. Азыр бышык тоого берилген суроолор түшүнүктүү болдубу? Себеби ушул суроолорду кийинки тестке кошобуз. Жөнөкөй сүйлөмдүн кандай түрлөрүн билесиңер дедик. Жакты сүйлөм деп эмнени айтабыз? Жакшы сүйлөмдүн канча түрү бар? Атама кемтик жана толук сүйлөмдөр речтин кайсы түрүндө кездешет? Атама сүйлөмдөр кандай мааниде колдонулат? Жалаң жана жайылма сүйлөмдөр жөнүндө сөз кылдык, азаматсыңар. Ушул суроолор тестте силерге кездешүүчү суроолорду бердим. Эми бардыгыңар китептериңерди ачкыла. 58 беттеги Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы жөнүндөгү текстти окуйбуз. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы жөнүндөгү текстти окуйбуз 58 беттеги. Бул текстти мен силерге үйгө тапшырма кылып бергем. Ошол текст боюнча суроолорго жооп беребиз. Бир сыра окуп чыгалык, силер кунт коюп мени окула. Вы внимательно слушаете произношение слов в этом тексте. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы. Китептерди ачтыңарбы? 82 көнүгүү 58 бет. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы. Чыңгыз Айтматовдун басып өткөн жолуна көз чаптырып карасак, бул жазуучу кайсы чыгармасына көбүрөөк берилип, айрыкча күч жумшап, кайсы чыгармасына бөтөнчө маани бергенин ажыратуу кыйын. Бетме-бет повестинен баштап, бүткүл күчү менен иштөөнү өзүнүн эстетикалык позициясына айландырганы, ар бир чыгармага өз жүгүн артууну көздөгөнү сезилет. Улуу жазуучунун чыгармалары атуулдук, гуманизм, жогорку көркөмдүк,
философиялық көркемдік, философиялық тереңдік, ең татал оор мәселелерге қайрылу жаратылыш менен адамдын тығыз диалектикалық байланышта екендігі естен шығарылбағандығы менен айырмаланып тұрады. Айтматовтың шығармалары дүйнө жүзүндөгү 160-тан ашык тилге которулуп, жалпы тиражы 40 миллион нускадан ашты. Айтматовтың шығармалары бетме-бет Жамиля, Саманчынын жолу, Ак кеме, Делбирим, Кылым карытар бир күн жана башка боюнча коюлган оюндар, кино тасмалар Стамбул, Вашингтон, София, Пекин, Варшава, Дели, Будапешт, Прага, Лондон, Токио шаарларынын сахналарында көрсөтүлдү. Кыргыз Республикасынын президентинин атайын жарлыгы менен 2008 жылы Кыргызстанда Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыяланган. Улуу жазуучу 2008 жылы каза болуп, сөөгү ата бейитке коюлду. 2011 жылы Кыргыз Республикасынын эгемендигинин 20 жылдыгына карата Ала Тоо аянтында Айкөл Манас менен Чыңгыз Айтматов айкөлдөрү зор салтанат менен ачылды. Текстте кездешүүчү жаңы сөздөр. Башында айтыш керек болчу, азыр айтып коелук. Жаңы сөздөр булар көбүрөөк берилип, с особым вдохновением, күч жумшап, напряжение всех сил, өз жүгүн ачуу. Напряжение всех сил, вот здесь неправильно в книге сформулировали это слово. Очень много сил, вклад много сил, вот, или много сил вложил в это дело, имеется в виду. Өз жүгүн ачуу, своя позиция, своя ноша, көздөгөнү сезилет, чувствуется наблюдательность, проницательность, философиялык тереңдик, философская глубина. Эми текст боюнча тапшырма. Азыр ушул текст боюнча текстиңерди ачып алып туруп суроолорго жооп бергенге аракет кылалык. Биринчи сүйлөм. Ушул берилген сөздөрдү, кашанын ичинде берилген сөздөрдү маанисине карай коюп сүйлөмдөрдү толуктагыла. Айназик жообун айтып койду. Чыңгыз Айтматовдун көз чаптырып карасак, бул жазуучу кайсы чыгармасына көбүрөөк берилип, айрыкча күч жумшап, кайсы чыгармасына бөтөнчү маани берген ажыратуу кыйын. Орусчага которуп көрөлүк. Чыңгыз Айтматовдун басып өткөн жолуна, деди Айназике, басып өткөн жолуна көз чаптырып карасак, бул жазуучу кайсы чыгармасына көбүрөөк берилип, айрыкча күч жумшап, кайсы чыгармасына бөтөнчү маани берген ажыратуу кыйын. Если просмотреть пройденный путь Чыңгыза Айтматова, мы не можем сделать выводы, что какому-то произведению он вложил больше. Тура Никита басып өткөн жолуна. Сказать, что он в какое произведение вложил больше сил. То есть все произведения у Чыңгыза Айтматова это великие произведения, шедевры, да, литературы. Экинчи сүйлөм. Улуу жазуучунун чыгармалары жогорку атуулдук, гуманизм, туура, көркөмдүк, оор маселелерге кайрылган. Улуу жазуучунун чыгармалары гуманизм дейт Никита, жакшы. Кайсыл маселелерге кайрылган? Каким вопросом? Философиялык тереңдик, туура. Философиялык тереңдик, гуманизм, атуулдук. Эң татал оор маселелерге, Айназик, туура, татал маселелерге кайрылган. Гуманизм дейт Жазира, туура Жазира. Жазира да кошулду бизге азыр. Философиялык тереңдик. Азаматсыңар, эң татал дейт Жазира. Лагбино, философиялык көркөмдүк. Ой, Дарья, азаматсыңар. Дарья, я говорю вам, что вы большой молодец, что вы принимаете участие. Жакшы. Улуу жазуучунун чыгармалары. Так,
Чыңгыз Айтматовдун дүйнө жүзүндөгү Адиля да иштеп атат бүгүн, жакшы. 160 Жазира туура. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары дүйнө жүзүндөгү 100 Адил, азаматсыңар, Адил дагы жооп берип атат. 160тан ашык Бексултан, жакшы Бексултан. Бексултан иштегиле, жакшы. То есть произведения Чингиза Айтматова были переведены более чем на 160 языков, да? Тура, жакшы. Жалпы тиражы ашты. Айназик тура 40 миллион нускадан ашты. Жалпы тиражы 40, Жазира, жакшы, 140 миллион нускадан. Представляете, 40 Бексултан, азаматсыңар. 40 миллионов тиражей, Адиль, азаматсыңар. 40 миллионов, да, Никита, молодцы. Дарья, молодец, тура. То есть произведение Чингиза Айтматова вышло в 40 миллионов тиражей. Это, представьте, это целая огромная библиотека, только произведения самого Чингиза Айтматова. Улуу жазуучу 2008 жылы тура Адиля тура Атабейтке коюлду. Айназик тура Атабейтке коюлду. Жакшы. Азаматсыңар. Бексултан, жакшы. Адил, Дарья, жакшы, азаматсыңар. Улуу жазуучу 2008 жылы каза болуп, сөөгү Атабейтке коюлду. Буйруса, ушул карантинден чыксак, баардыгыбыз ушу 10 класстын окуучулары менен Атабейтке барып келебиз. Жакшы, азаматсыңар. Мне очень нравится, что вы сегодня активно работаете, все принимаете активное участие, это очень хорошо. Эми 86 көнүгүгө өтөлүк. 86 көнүгү 62 бетти ачкыла. 86 көнүгү. Бул жерде тапшырма. Берилген сөздөрдүн антонимин тапкыла. Антоним сөздөр менен 3төн сүйлөм түзгүлө дейт. Берилген сөздөрдүн антонимин тапкыла. Антоним сөздөр менен 3төн сүйлөм түзгүлө. Бексултан, жакшы. Бизде сабак канчада бүтөт? Бизде? Азыр 1 мүнөттөн кийин бүтөт экен. Эми силердин бааларыңарды айтып коелук. Жакшы, Айназик. Ушул 86 көнүгүнү через минуту, я вот не успею, наверное, вам оценки сказать. Сегодня все активно принимали участие. Я назову имена, кому я поставила оценки, да? Айназик 5, Бүбүсайра бүгүн катыштыбы? Адиль, бүгүн Адиль жакшы. Хусейнов Адиль. Принимайте каждый раз так участие, хорошо? Адиль, Никита Радаев 5, Айназик 5. Жазира 5, Дарья 5, Адиля 5, Бексултан 5, Жазира 5. Жакшы, азаматсыңар, бүгүн жакшы иштедиңер. Баардыгыңарга чоң рахматымды айтам. Рахмат, Адиля, силерге да рахмат. Эми үйгө тапшырманы жазып алгыла. Бексултан 5, жакшы. 86 көнүгү антоним сөздөр менен 3төн сүйлөм түзгүлө. Мен бүгүн дагы силерге айтайын дедим эле, на электронку кто мне сдает домашнее задание. Атаканова Айгерим, Сагынова Бүбүсайра, Камбарбекова Адеми, Маленова, если неправильно назвала, извиняюсь, Камила, адабияттан жазып жөнөттү, Жазира кыргыз тилден тапшырмаларын менин электрондук почтама жөнөтүштү. Баардыгыңарга бааларды коюп, журналга коюп коем. Бүгүнкү сабак боюнча кандай суроолор бар? Эмне жакты, эмне жаккан жок? Рахмат, Жазира. Бүгүнкү сабак боюнча суроолор барбы? Что было непонятно?